Assalamu алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Урматтуу мусулман биртугандар. Сиздер менен кайрадан Ал Жардам кайрымдуулук фонду. Биздин фонд ачылгандан баштап муктаж үй бүлөлөргө жардамга сунуп келүүдө. Кезектеги чыгарылышта Ысык Көл облусунун Ак Суу районуна караштуу Бозучук айылында Ал Жардам кайрымдуулук фонду өз ишин улантууда. Жогоруда аталган айылдын тургуну Козыкеева Чынара эжекебизден кабар алганы келдик. Чынара эжекебиз аябай оор абалда жатканына байланыштуу кайдыгер карабаган мусулман биртугандардан жардам сурайт. Көп түкүрсө болот дегендей, колдон келишинче жардам берели. Куттук хадисте айтылат, садака 70 баледен сактайт. Саламатсызбы? Алгач өзүңүздүн үй бүлөңүз жана өзүңүздүн жөнүндө айтып кетсеңиз. 3 балам бар. Жолдошум 2006 каза болуп калган. 2 эркек, 1 кызым бар. Кызым турмушта. Сизге үй тиричилигинде ким жардам берип атат? Азыркы учурда кызым турмушта ошо ооруп жатып калганда келип каралашып, саал кичине жеңилдеп калгандан кайда кетет? Өзүнүн турмушу дегенде, ал өз турмушуна кеткенден кийин сизге үй тиричилигинде ким жардам берет? Эч ким деле жардам бербейт, өзүм эле келип чыгып эле даярдап берип кетет. Келип чыгып эле ошо отунду жарып берип, ошо жеңил жерпе жумуш эметип эле ошо. Неберем экөөбүз эле калабыз. Муктаждыгыңардын оору боюнча айта кетсеңиз. Ошо оору боюнча ошо 4 жылдан бери ошо крыжа эле кыйнап келди да ошо. Мындан бери аякса болот, просто каражаттын жетишпегенден ошо чоюлуп келип ошо эме болуп атат да. Ошол Ал Жардам фондуна кайрылгансыз? Ошо фондко кайрылган жардам сурап. Ошо үй тиричилигибизде ошо үйүбүздө эле ошо эме да, эски үйдө ошо жылып турбайт, меш өссө эле ошо кошомуздай тешиктери эмелери көп да, аябай эски. Эшик терезелерден колдурдум, суук кирет. Ошо салып эметкенге мүмкүнчүлүгүбүз жок. Балдарымыз кичине эмес болуп атат ошо. Тапкан акчабыз күнүнүк азыр кичине тамак ашка кетет, кичине бир дарыга кетет. Башка ашпады да. Көрсө баары жакшы болот эми.